Алай районунун 39 жаштагы тургуну бирге спирт ичимдигин ичкен шеригин өлгүчө сабаган. Окуя 1 февраль күнү болжол менен саат 20:30 чамасында каладагы Исхак Разаков көчөсүнүн көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. 1971 жылы туулган жаран 39 жаштагы Алай районунун тургуну менен бирге спирт ичимдигин ичип олтурушуп, пикир келишпестиктен улам урушуп кеткен. Кылмышкер шеригин бир нече жолу баш мээси тарабына уруп, андан соң оор жаракат алганына карабай күч менен үйүнөн чыгарып жиберген. Маркум алган жараты оор болгондуктан 4 февраль күнү шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келбей көз жумган. Кечээ Ош шаардык соту кылмышкердин баш коргоо чарасын карап, 2 айга камакка алууну чечим чыгарган. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кылмышка шектүү жаран мурда 12 рет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Карап 2 айга камакка алууну чечим чыгарган. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кылмышка шектүү жаран мурда 12 рет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ош шаарынын 2020 жылдын 1 февраль күнү Ош шаарынын Разаков көчөсүндө орун алган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 1981 жылы туулган ТЖ жана 1971 жылы туулган АС чогуу спирт ичимдигин ичип олтуруп, пикир келишпестиктен бири-бири менен мушташа кетип, натыйжада 81 жылы туулган ТЖ АСынын бети баш тараптарына бир нече жолу уруп, андан соң оор абалда жатканына карабай күч менен үйүнөн чыгарып жиберген. Тез жардам кызматын чакырган. Ош шаарында 100 килограммдан ашуун баңгизатты сактап сатууга аракет кылган 42 жаштагы жаран кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы Жалал Абад облусунун Үчтерек айылынан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгөртүү үчүн шектүү катары 42 жаштагы адамды колго түшүргөн. Шектүү жашаган үйдү кароо учурунда жалпы салмагы 101 килограмм 335 грамм баңгизат табылган. Атайын экспертиза анда табылган баңгизат марихуана экенин аныктап чыккан. Кылмышкер баңгизатты сатуу үчүн Токтогул районунун аймагынан чогултуп жүргөнүн билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки териштирүү иши башталган. Учурда шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Кылмышкер 3 рет сот жообуна тартылган. Тургуну АС аттуу жаранды наркотикалык заттарды сатып өткөрүп жүргөндүгү тууралуу так маалымат алынган. Алынган маалыматтын негизинде 2020 жылдын 5 февраль күнү Ош шаардык иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Үчтерек айылынан мыйзамсыз наркотикалык затты жүгүртүүгө шектүү катары 42 жаштагы АС аттуу тургунду кармашкан. Кармалган жарандын алгачкы көрсөтмөсүндө ал наркотикалык заттарды бекитип жүргөн үйүн көрсөткөн.